Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ba'd. 62. hadis. An Enes radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: Men ahabba en yubsata lehu fi rizqihi ve en yunsa lehu fi atharihi felyasil rahimah. Muttefakun aleyh. Enes radıyallahu anhudan rivayet kılınat. Çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Kimde-kim rızkısı keng bolulsun, jana ömrünün ajalı uzak bolulsun kalasa, tuğan urukçuluk baylanışın, mamlesin baylasın. İmam Bukhari jana İmam Muslim rivayet kılgan hadis. Hadiske düşündürme. Silay rahim bul tuğan uruk menen bardı keldi kıluu degeni. Arap dilinde ayal kişinin jatının rahim deylet. Bizde bul tuğan dep atalat. Bir kursaktan tuğulgan, bir kursaktan düşkönдөр agayını bolat. Amekiler tuğan uruk sanalat. Antkeni bir kursaka taandık bolat. İnsandın ata-enesi, ağaları, baldары, karındaşları, amekileri, amekinin baldары, ejeler tuğan uruk sanalat. Bulardın barısı bir kursakta jıynalat. Allah Taala kim tuğan uruk menen mamileni baylasa, men anı menen mamileni baylaymın, tuğan uruk menen mamileni üssö, anı menen baylanışты üzömün degen. İslam dininde tuğan uruk menen jakşı mamilede bolu, jana tuğançılıkты bekemdö bul eң abzel bolған amaldardын biri bolup sanalat. Jana ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям туğan uruqtan mamileni üzүүдөн кайтарды, жана анын акыбети жаман болорунан бизди эскертти. Жана туğan uruq menen mamileni üzүү bul tozok otuna kirүүsүнө себеп болот экен. Жана туğandары менен mamileni чыңдоо bul бейишке кирүүгө себеп болот. Насап тарабынан жакын болгондор туğan uruq болуп саналат. Туğандар bul ошол инсандын жакындары. Жана туğan uruq менен mamileni чыңдоо bul рызкынын көбөйүүсүнө себеп болот. Allah ошол пенденин өмүрүнө береке берет, убактысына береке берет. Акыретке пайдалуу болгон иштер менен алектенет. Туğan uruq менен мамилени чыңдоо буларга жакшы сөздөрдү сүйлөө, аларга жакшылык кылуу, аларды зыярат кылуу, алабалынан кабар алуу кирет. Кедей болсо акчалай жардам берет. Жана ошондой эле жакшы иштин асары дайыма калат экен. Инсан жакшы ишинин жакшылыгын, ажыр сыйлыгын Allah разылыгы үчүн болгон болсо, анын акыбетин жакшылык экендигин, ажыр сыйлыгын сөзсүз көрөт. Хадистен алына турган пайдалар: биринчи пайда, туğanдар менен мамилени жакшы кылса, инсан өмүрү рызкылуу жана берекелүү болуусуна себепчи болот экен. Жана туğan урук менен мамилени чыңдаган адам үчүн Аллах Таала береке эшиктерин ачып жиберет. Эгер аны өзү билбесе да, ошол пенде. Хадистен алына турган экинчи пайда, туğanдарга кандай жакшылык кылсаңыз деле боло берет, бирок шарият кайтарган иштер мындан сырткары жакшы сөз менен, мал мүлк менен жакшылык кылына берет. Хадистен алына турган үчүнчү пайда, Жубайр ибн Мутаимден келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: бейишке туğan урук менен мамилени үзгөн адам кирбейт деп айткан. Хадистен алына турган төртүнчү пайда, ар бир туğan урук менен мамилени чыңдоо ар бир инсан үчүн туğan урук менен мамилени чыңдоо бул фарзы айн, мындайча айтканда фарзы айн. Хадистен алына турган бешинчи пайда, туğan урук менен мамиле кылууда үрп адатка карап да мамиле кылынат. Хадистен алына турган алтынчы пайда, хадистерде келет: Сырат көпүрөсүнөн туğanдар менен мамилени үзгөн, туğan урукчулук жана аманатты өз акысына берүүдө, жеткирүүдө кыянат кылган адамдан мына ушул көпүрөдөн өтүүдөн алдын алардын акысы туğan урукчулук жана аманат тууралуу талап кылынат экен ошол пенденен. Туğan урукчулук менен мамилени бузган болсо, Сырат көпүрөсүнөн өтө албай калат экен. Сырат көпүрөсүнөн туğan урук менен мамилени үзгөн адам өтө албай калса, бул албетте анын акыры жамандык дегени. Ал көпүрөнүн асты тозок өтүп алса, ошол пенде бейиш болот экен. Аллах Таала баарыбыздын акырет сурагыбызды жеңил кылган болсун. Валлаху а'лам.